Бардыгыңыздарга Алланын рахматы жана мээрими болсун. Саламатсыздарбы? Мен Жолдошбек кызы Адинай. Жолдошум Бакиров Усман Темирбекович менен 5 жылдан бери жашап келгенбиз. Анын 4,5 жылы шарият никесинде, ал эми 6 айлык официалдуу никеде турабыз. Жолдошум жана кайын-журтум тарабынан мага карата акыркы 3 жылдан бери психологиялык зомбулук, ал эми акыркы 1 жыл 2 айдан бери физикалык жабыр тартып келем. Физикалык зомбулук да көрсөтүлдү. Азыркы учурда ортодо 3 жашар балабыз жана 6,5 айлык боюмда бар. Бакиров Усман Темирбекович уюшкан кылмыштуу топтун мурунку мүчөсү, же болбосо азыркы дагы мүчөсү. Каймана аты тапанча. Менин жана ичимдеги баланын ден соолугуна чоң коркунуч жаратып жатат. Мен азыр заранее жазып алып окуп атам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана УКМК жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич мени өз коргооңузга алып берүүңүздөрдү суранам. Мен азыр кайсы учурда эмне болуп кетем деп өзүм коркунучта жашап келем. Баламды, Абдулазиз 3 жашар баламды 25 декабрдан бери көрсөтпөй келет. Бул адам жана тарапташтары тууралуу мен көп маалымат билгендиктен аябай коркуп келем. Мени дагы бул ала качуу жолу менен мыйзамсыз алган. Мени дагы булар коркутуу, үркүтүү жолу менен номеримди алып, ушул адам менен таанышкам. Мага карата көп изменалары да болду, инфекция да жугузду, жүрөгүмдүн алдындагы баламдын жашоосу дагы коркунучта болуп жатат. Угроза дагы болуп, бир эмес 3 жолу больницага жаттым, поступление болдум. Ушул учурда мен азыр ата-энемдин үйүндөмүн. Ага чейин бир жума баш калкалоочу жайда коргоо ордери менен жаттым. Баш калкалоочу аялзат кризисный центринде. Мен жакындарымдын коопсуздугу үчүн, өзүмдүн коопсуздугум үчүн корком. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мени коргооңуздарга алып бересиздер деген үмүттөмүн. 1 жыл мурун мени мыйзамсыз түрдө ата-энеме калптарды айтып, кол койдуруп алып, мени РЦПНге дагы жаткырып койушкан. Ага чейин мага белгисиз бир дарыларды берип, ошонун негизинде тааныш врач менен сүйлөшүп, мени алып барып жаткырып койушкан. Ал жакты да текшертиш керек. Мени учеттон снимать этип бериңиздер. Жана баламды мага алып бериңиздер. Андай жерде мен баламдын өсүшүн каалабайм. Ичимдеги балага дагы зыяны келип атат. Мен өзүм жоголуктагы кызмын. Ден соолугума байланыштуу жоголук дагы салына албай жатам. Бийлик өкүлдөрүнө кайрылып кетет элем. Мени коргоп бериңиздер. 29 күнү 3 күнгө юбилейлик зомбулук боюнча камалган Ленинский сотто. Ошол сотко баратканда дагы мен роододан чыгып баратканда дагы мунун тааныштары Алмазбек Сыргабаев жана Марат деген досу жана ага башка белгисиз бир 3 адам мени отурган жерде айланасында тегеректеп жүрүштү. Мен качан таксиге отуруп кеткенден анан кетишти. Мен бул адамдардан корком. Жолдошумдун тарабынан бир эмес бир канча жолу сен кетпейсиң, мен сени кетирбейм, же сен өлөсүң, же мен өлөм деген угрозалар бар болчу. Мен аны убагында мени жакшы көрүп гана айтып атат деп ойлочумун. Жакшылыкча ажырашалы десем ажырашпай келдим. Соттошуп ажырашыш керек болуп атат. Урматтуу бийлик өкүлү, урматтуу УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден баш калкалоо сурайм. Мен сизден жардам сурайм. Мени өз калкалооңуздарга алып жардам бериңиздерчи, өтүнөм силерден, суранып кетер элем. Ичимдеги баламдын, өзүмдүн, тууган уругумдун коопсуздугун силерден сурап кетет элем.